Салам радиосунда жаңылыктар. Арыбаңыздар тактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү. Аны менен мен Нурпейла Шор кызы тааныштырам. Кадамжайда Хальмион базары өрттөндү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, бүгүн 1-апрелде түнкү саат 2:29 чамасында Кадамжай районунун Жеңиш айылында жайгашкан Баяман Баатыр базарында контейнерден өрт чыккан. Өрттү өчүрүүгө 3 күзүрмөн эсеп тартылып, саат 7:00 толугу менен өчүрүлгөн. Тилсиз жол 2380 чарчы метр аянтты камтыган. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби жана материалдык чыгымдар такталууда. Кырсыктан жабыркагандар катталган эмес. Баткен облусунун башчысы Абдикарим Алимбаев Кадамжай районунун Жеңиш айылында жайгашкан Баяман Баатыр базарында чыккан өрттүн кесепетин жеринен көрүп, соодагерлер менен жолукту. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка караганда, Алимбаев облустун бардык тийиштүү күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин чакырып, иликтөө иштерин жүргүзүү менен базарды тартипке келтирүү боюнча тапшырма берди. Өрттүн кесепетинен 5 ашкана, 19 контейнер, 3 дүкөн күйгөн. 24-29 март күндөрү Баткен шаарында өткөн эки тараптуу делимитация жана демаркация боюнча өкмөттүк делегациялардын укуктук маселелер жана топографиялык топтордун кезектеги жолугушуусунда чек аранын 28,37 чакырымы макулдашылды. Министрлер кабинетинин маалыматына караганда, тараптар Тажикстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактарды тактоо боюнча ишти улантат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Жолугушуу достук маанайда жана өз ара түшүнүшүү кырдаалында өттү деп жазылат маалыматта. Орусияда Кыргызстандын 50 жаштагы жараны жол кырсыгынан каза тапты. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык, окуя 29 мартта Челябинск-Троица унаа жолунун 93 чакырымында катталган. Кыргызстандын Екатеринбургдагы башкы консулдугу каза болгон жарандын жакындары менен байланыш түзүп, тийиштүү консулдук укуктук жардам көрсөттү. Учурда маркумдун сөөгүн Кыргызстанга жеткирүү маселеси каралып жатат. Баткенде 10 талапкер шайлоого катышуу ниетин билдирди. Бүгүн 1-апрелде номер 2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округу боюнча Жогорку кеңештин депутаттыгына өмөнөтүнөн мурда шайлоого карата даярдыктарды талкуулаган жыйын өттү. Номер 2 Баткен бир мандаттуу шайлоо округу боюнча жалпы 81 шайлоо участкасы бар. Шайлоочулардын жалпы саны 6 мартка карата 112.432 түздү. Учурда аймактан 10 талапкер шайлоого катышуу ниетин билдирген. 4 талапкер катары катталган, 6-сынын документтери кароодо. 8 апрелден баштап аймакта үгөт иштери башталат. Күндүн маанилүү делген жаңылыктары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламыңыз түз болсун.